Барыңарға ассаламу алейкум. Аким Кейджи YouTube каналына қош келдіңдер туғандар. Саатыбыз 12-ден 49 жетіп атады. 12-ден 49 жетіп атады. Жұмышты баштайлы атабыз, иншалла. Так, көрсетіп қояйын. Заработок 0 рублей. Каналда бірінші жол болып атқан бір туғандарымыз болса, алдыда қызыл подписаться деген кнопканы серый қылып салғыла. Bir бассаңар серый қылып қап. Все. Қанша іштейіз? Бүгін мақсат 10.000 рубль. 10.000 рубль. Saatına ограничение жоқ. 10.000 рубльді табалыз. Грязным, е? Все, тоғандар. Барыңайға игілік. Видео башын әле затяға өтіп кетті. Ассаламу алейкум. Кеттік анаймыз. Менің каналымның қатталушыларына өзгөчө белгілі болған Атаман таксопаркі сіздер үшін 24/7-ге қызметта. Парктың комиссиясы 2,5%, ақшаңарды 24/7-ге моментально ешқандай комиссиясы жоқ шешіп аласыңар. Яндекс заправкасы бар, 3000 рубльға чейін заправка қыла бересіңер. Таксиге тиешелі документтер жасалады, путевой лист, страховка, договор аренда, жана кесартқа жардам беришет жаңыдан шығып атқан бір туғандарыңыз үшін. Подключениясы Яндекске жана Сити Мобильге болот. Россияның бардық аймақтарынан қосылып иштесеңер болот. Таксопарк bir айдың ішінде бір жолу ақшалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөнкү дарек, төмөнкү телефон номерлери боюнча байланышка чыгып, паркка аман-эсен кошулуп, ийгиликтүү иштеп жүрөргүлө. Барыңарга ассаламу алейкум. Акыркы күндөрү ночко жумушка толгон болчумун. 3 күндөн бери ноч иштеп. Ночтун плюс жактары мага жаккандары бул эч кандай пробка жок. Пассажирлар эми көбүнчө жана клубтан ташыйт экенсиң, ичип алгандар көбүрөөк болот экен күндүзгө караганда. Но как-то можно перетерпеть, да? Оңой экен. Вот. Эң плюс жагы бул пробка жок, и плюс күн ысык эмес. Ысыбайсың, тердебейсиң, жүдөбөйсүң, ошол. Биринчи кезекте Газпром нефттен азыр 1000 рубльга бензинди ыялдагы. Бонусуз деле почти 900 бир нерсе болуп аткан, азыр куйсак 1000 болуп калат. Анан баштайбыз менен. Кондер уруп атат. Бензин куйдук. Бир дөңгөрөгүстөн постоянно жел чыгат, аны нет подкачивать этип турат элек. Бүгүн да датчик күйүп калгандан подкачка кылдык. Митинадабыз. Эми адаттагыдай эле биз линияга чыгабыз. 1-ден 19 өттү саат. Кеттик. Ошону менен бисмиллахир-рахманир-рахим деп биздин жумушубуз башталып атат. Митина. Машина весмаки. Вот, короче. Здравствуйте. Ермолаевский переулок. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. До свидания. Бүгін нервті болушынша сақтағанға әрекет қылам. Эшикти обычный эле жапканда деле, не знаю, акустикадан бу же эмнеден шылмо катуу жабылганда болот экен да, анан балар болбос нерсеге деле нерв болуп өзүмдү өзүм алыстыра көрбөйүн. Бүгүн күч керек. Мен болчу бунун заказы попутчик берген жок. Өзү жалгыз келди, 500 бир нерсе болуп калды. Москва центриге кирип келдим. Здравствуйте. Третья Красногвардейская, да? Экинчи заказ бүттү, тугандар. Москва Сити тегерегине келип калдым. И давайте обо всем по порядку, Атым Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Мен бул тармакка, бул такси чөйрөсүндө адамдарды келгиле өзүңөрдүн кесибиңерди, жумушуңарды, сүйгөн ишиңерди, сүйгөн нерсеңерди чытап келгиле деп, өткүлө деп чакырбайм. Мен жөн гана өзүмдүн жумушумду ичинен көрсөтүп атам. Ар кандай кызыктуу учурларды, анан тилекке каршы кайгылуу моменттерди да көрсөтөм.
Вот, буну абсолютно любой адам кыла алат. Өзүңөрдүн жумушуңарда айырмасы жок. Там поварсыңарбы, слесарьсыңарбы, сварщик, офисте иштейсиңерби, курьерсиңерби, просто камераны алгыла, тарткыла, все болду. Эмне үчүн булардын баарын айтып атам? Комментарийде негативный адамдар жок, негативный жазгандар көп болуп атат комментариydечи. Жумушумду көрсөтүп эле койчу, бардыгы билет, ал бул, короче, ушундай адамдарга тиешеси бар да буларчы. Ошол. Кеттик центрден бияка 22 мүнөт жол жүрүп келдик. Кутузовский проспект примерно 444 болду. Кеттик. Продолжаем работать, туугандар, продолжаем работать. Карагылачы кудайымдын үйүнө. Кутузовскийден Минский жака проводник берди. Дворлорду аралап атып чыгып келдим. Азыр мына жерден оңго кайрылып кетишим керек. Вот, бир көрүп моментти байкап коеюн деп, силерге да көрсөтө кетейин деп. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Ну что, ребят, поехали. Продолжаем нашу прекрасную работу, которую мы любим, обожаем и выполняем с удовольствием. Деп калып өзүң көңүлүңдү көтөрүп отурсаң, а? Так, куда и верхняя? Вот улица верхняя, да? Да. Спинку можете открыть. Справа, вот в этом районе вы поедете. Справа так. Я пока найду. Радиодон айтып атат, 20-22 градус ысык болуп атат. Еще плюс Яндекс 6 балл пробка көрсөтүп атат. Ошол экөө биригип, мен артымда тердетип, 6 балдык пробка бираз мени жүдөтүп атат. Ошондо пробкада туруп, эки жакты байкайсың да, адамдар жеп жеңил көйнөктөрүн кийип алып туруп, ары бери басып, гулять этип, сейилдеп, иш кылып, өзүнүн жумуштары менен жүргөндө карап туруп айтасың да. Такси жумушунда чысасамбы депчи. Таксистерге ушундай ойлор келип турат негизичи. Здравствуйте. Поехали. Дмитровское шоссе, 100-6. Two hours later. Вот вам шутка. И кто-то придумал, что с женщинами сложно. Подошел, обнял. Так. Все. Такси жумуш кыйын, сабыр керек десем, анча-мынчаңар комментарийден балким эме кылсаңар мүмкүн. Мынакей бирок айтып коеюн. 1 саат 58 мүнөт жол дейт, көрдүңөр, 1 саат 58 мүнөт жол жүрдүк. Бул негизи 1 саат 19 мүнөт көрсөтүп аткан. Башындачы пробкалар менен ушундай болуп кетти. Буну завершать этсеңерчи, мына мисалы завершать этсеңер, оплата наличный болчу 1265 рубль. Пассажир не кылды? Пассажир 1300 рубль берип койду, мынакей, от души деп. Мынакей. Бул нервотрепка да, чын айткандачы. Билбейм, азыр могу көбүрөөк жүрүп койдуң деп промокод берет негизичи приоритетке. Ошол кеттик, бул антал 19:10 болду саат. Чарчадык. 2 саат зарылып, чарчап, жүдөп, тердеп, какап, иш кылып. Жестокий эле поездка болду ушулчу. 2 hours later. Биртке пауза кылдык, туугандар. Чай пай иштик, ар жак бер жак жана тердеп кеткен болчуман. Бир сыра чайканып чыктым үйдөн. Чай ичип, чайканып, ар жак бер жак кылып. Эми заказ принимать эттим азыр. Кайра жумушту улантып баштадым. Все, саатыбыз 22:30 болду. 22:30 мен ишти баштадым. Биринчи заказ. Ой, биринчи деп коем. Короче, эс алгандан кийинки биринчи заказ. Ошол. Saat 11 oldu. 2 korotkий заказды кылдым. И заработок 4200 болуп атат.
өтөт көргүлө. Иштей аламбы, иштей албаймбы? Азыр бир долгий поездка алып алдым. Трикотажный жактан Люберцга с коэффициентом заказ келип атты. Барбай койсом болот, азат менен алсалат бир нерсе кылчу. Но тартып барам, чыдайм, кайра качам да алсатчы. Ушундай. Бул заказ менен келатканда туугандар, волоколамка бүтүп, Ленинградка башталган жерден бир Hyundai Solaris водитель кыргыз киши экен, байке экен, болуп эле. Арт жагы тонировка болгон эмес, артка айнектери тонировка болгон эмес экен. Анан мен арт жагына мындай жакындап калганда карасам, артыңкы айнегинен, арткы оң жак айнегинен мен көрүнүп атат водитель мындай баратат да. Мындай кылып баш салып алып баратат. Мен ойлогом, мындай кылып телефон жуклап баратат го депчи. Анан ага теңме-тең мындай теңме-тең болдум дагы, анан мындай карасам, мындай бараткан водитель деп мындай ол чочуп өзү ойгонуп эметип кетип атат. Анан уктап кетет го деп, дагы бир 50 метрдей артынан жүрдүм, полосадан чыгып кетейин деп атат. Анан эки жолу сигналды даң басып туруп эметтим, билбейм кандай түшүндү. Балким аны ойготкон мааниде жакшылык катары түшүндү же сөккөн мааниде түшүндү, билбейм. Таганка келип калдык. Таганка, Добрынинска, короче, ушул жерлерден өтүп баратабыз. Центрден заказ алдык. Балашиха, Люберцы, Котельник, ошол тараптардан заказ алып, бензиндерден кайра коюп, чыгып келет азаман эсен. Вот центрде жатыштырып койгула. Болбойт да мындай турабы, туугандар? Же болобу? Так, Успенская улица, Красногорск. Пожалуйста. Спасибо. Ага, всего доброго. $710 рубль болду. Москва, центр, Китай городтан алып, Красногорск. Красногорск алып келип кой. Мен негизи аягына чейин иштеп чыгарып 10 миңди толук добивать этейин деп аткам, план боюнча. Бирок туугандар, саатыбыз 5-тен 39 өтүп атат. Бул кызды алып келип штардым. И ордума жылып эле карасам, тиги менин навигациямдагы менин стрелкам жана кызыл болуп калыптыр. Эмнеге десем, астындагы эмеси турат. Заказы недоступны по усталости дейт. Анан мынакей по усталости деген көрүп турасыңар. Ошого бир бассам, мынакей 5 саат 42-40 мүнөттөн кийин ачат. Андан агачы эс ал деп турат, көрдүңөр. Вот. Айла жок. Эми үйүбүзгө 11 мүнөт жол жүрөт экенбиз. Үйгө барабыз. Силерге от и до отчет чыгарып берейин. Арендага машина издеген бир туугандар, ушул номерлерге байланышка чыккыла. Эконом, комфорт плюска автоунаалар бар. Залог 5000 рубль 2 бөлүп берсеңер болот. YouTube көрөрмандар, үйгө келдим мен буйруса. Саат 6-дан 8 өтүп кеттир. Так, силерге көрсөтүп коем. 17 майдан 18 майга караган күндү карагыла, көрдүңөр. Так, скриншотты деле көрсөтүп коем бияка чыгарып. Санай турган болсок, туугандар, 17 май күндүзү 1-ден 20 өткөндө жумушту баштаганбыз, линияга чыкканбыз. 18 май таңкы 6-да жумушту токтоттук. Яндекс култады. Саат менен санай турган болсок, 17 саат вакытыбыз кетти. 1,5 саат обед алып салсак, 15,5 саат жумуш болгон болот. Километраж 400 километр жол жүрүп турмун. Заработок боюнча 8599 рубль грязный иштеп турбуз. 18 заказ кылып турмун. 18 заказ. Ал эми ошол 8599 рубльдан
1700 рубль аренданы кемітеміз, 370 рубль обед и 1000 рубль бензин. Плюс 1000 рубль бонус. Мен өзім Газпромнан құйып атып, бонусым ошо 1000ден ашып кеткен болчу, 1021 болчу. Азыр кайра 1000 рубль бонус менен кылып құйдым. Ошону санасак 2000 рубль бензин құйган болом. Аны кошобузбу, кошпойбузбу, комментарийден өзүңөр жазып кеткиле. Аны кошуп кемитсек, мен таза бүгүн 4529 рубль иштеген болот экенмин. А эгерде ал бонустагы акчаны кошсок, кошпой турган болсок, анда 5529 рубль иштеген болом. Ошондой туугандар, 18 заказ, 400 километр, 17 саат, 4529 рубль. Ушундай болду. Жогоруда айткандай эле Яндекс колтоп алганда 10.000ди добивать этмекмин. Силер менен болгон мен Гүлжигитмин. Видео жаккан болсо, класс басып, бир комментарий жазып кеткиле. Анан каттала элек бир туугандарыбыз болсо, лыйда кызыл баскычты басып койгула, подписаться деген кнопка. И все. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум барыңарга.